Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Азамат Жамангулов Казакстандын президентинин Кыргызстандагы болгон иш сапарынын алкагында Казакстандын маданият жана спорт министри Даурен Абаев менен жолугушту. Бул тууралуу ведомствонун басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушууда Азамат Жамангулов кыргыз-казак элинин ортосундагы маданий алакаларды жана мындан ары кызматташуунун жаңы багыттары тууралуу пикир алмашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Азамат Жамангулов 2021 жылы Казакстандын маданият күндөрү Кыргызстанда жогорку деңгээлде өткөндүгүн белгилеп, казак маданий өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирди. Мындан сырткары 2022 жылы Кыргызстан ушундай эле маданий күндөрдү Казакстанда өткөрүү үчүн камданып жаткандыгын айтып, мыкты маданий программа менен бара тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн алкагында 2022 жылы Манастын, ал эми 2023 жылы кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата алардын айкелин Казакстандын Нур-Султан шаарына орнотуу боюнча маселелерди талкуулады. Жыйынтыгында эки өлкө ортосундагы маданий кызматташтыкты дагы жогорку деңгээлде көтөрүү жана тажрыйбаны алмаштыруу максатында бир катар пландар талкууланып, аны ишке ашыруу биргеликте боло тургандыгын макулдашышты.